Кыргызстанда модернизацияланган Печора-2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси куралданууга түштү. Печора-2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси алынып келинди. Бул техника Беларусь Республикасынан сатылып алынган жана Кыргызстандын Коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай мобилдик көчмө зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Аны каалаган убакта жана каалаган жерде жайгаштырууга болот. Мындан тышкары чет элдик коргонуу ишканаларында Ми-8 күчүрмөн тик учактардын капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жүк ташуучу автоунаалар, санитардык унаалар, кичи автобустар сатылып алынган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда жаңы техниканын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Техниканын жаңы запастык бөлүктөрүн, байланыш каражаттарын, аткыч куралдарды, танкка каршы жана тек учактын ок дарыларын, инженердик жабдууларды, снайпердик мылтыктарды, тапанчаларды, гранамётторду, реактивдик снаряддарды жана башка көптөгөн нерселерди карап чыкты. Мамлекет башчысына Ми-8 аскердик тек учактардын учуу мүмкүнчүлүктөрү да көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жатканын баса белгилеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар акылга сыйбаган масштабтары жана кесепеттери менен мүнөздөлүп жатканын айтты. Буга кошумча маалыматтык согуш жана өгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнү башка да аскердик ыкмалары басымдуулук кылып жатат. Азыркы түзүлгөн кырдаал улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан дагы күчтөндүрүүнү талап кылууда, деди ал. Садыр Жапаров меймандостугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстан аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзүп жатканын белгиледи. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Президент бекитилген Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын эске салды. Ал документтин негизги максаты өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген көрүнүштөрдүн алдын алуу, өлкөнү коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Мындан башка куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. Мамлекет башчысы 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техниканы сатып ала баштаганыбызды эскертип өттү. Мындан сырткары өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналары алда канча жогорулады. Садыр Жапаров белгилегендей, армиябыз бардык керектүү аскер жабдуулар менен жабдылган. Мамлекет коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражатты аябайт.